11 bölüm. Мына ушуларды уккан Хатсор падышасы Жабин, Мадон падышасы Жоапка, Шимрон падышасы менен Акшап падышасына, түндүк тараптагы тоодо, Кинареттин түштүк тарабындагы түздүктө, Ойдуңдарда, күн батыштагы Напат-Дордо жашаган падышаларга, чыгышта деңиз жакта жашаган Канаандыктарга, тоодо жашаган Аморлуктарга, Хеттиктерге, Периздиктерге, Жебустуктарга жана Хермон тоосунун этегиндеги Миспа жеринде жашаган Хибликтерге чабармандарын жөнөттү. Ошондо алар бүт кошууну менен көптүгү деңиз жээгиндеги кумдай болгон көп сандаган эли менен жөнөштү. Аттарда, аттарга чегилген майдан арабаларда өтө көп эле. Бул падышалардын баары Ысрайыл эли менен салгылашыш үчүн чогулуп, Мейром суусунун боюна жайгашышты. Ошондо Теңир Жашияга мындай деди: "Булардан коркпо, анткени эртең ушул убакта мен булардын баардыгын Ысрайыл уулдарынын колуна салып берип, кырдыртам. Булардын аттарынын тарамыштарын кесип, арабаларын өрттөп салгыла. Жашия согушка жарактуу баардык эл менен Мейром суусунун жээгинде аларга капыстан кол салды. Теңир аларды Ысрайылдыктардын колуна салып берди. Ысрайылдыктар аларды кырышты. Улуу Сидонго чейин, Мисрепот Майимге чейин, чыгышты карай кеткен Миспе өрөөнүнө чейин кууп барышты. Алардан эч ким тирүү калган жок. Эч ким качып кутулган жок. Жашия Теңир айткандай кылды. Аттарынын тарамыштарын кесип, майдан арабаларын өрттөп жиберди. Анан Жашия кайтып келип, Хатсорду басып алып, падышасын кылыч менен өлтүрдү. Хатсор болсо бул падышачылыктарды башкарып турчу. Ал жерде жашаган баардык адамдарды кылычтап кырып салды. Бир да жан тирүү калган жок. Хатсорду болсо өрттөп жиберди. Кудай Теңирдин кулу Муса буйругандай, Жашия бул падышаларды баардык шаарлары менен каратып алып, аларды кылычтап кырып салды. Бирок Ысрайылдыктар бийик жерде турган шаарларды өрттөшкөн жок. Жашия Хатсорду гана өрттөп жиберди. Бул шаарлардагы мал-мүлктү Ысрайыл уулдары талап алышты. Кишилерин болсо кылычтап кырышты. Баардыгын тукум-курут кылышты. Бирин да тирүү калтырышкан жок. Теңир өз кулу Мусага кандай буйруса, Муса Жашияга так ошондой буйрук кылган. Жашия болсо Муса айткандай кылды. Жашия Теңирдин Мусага буйругандарынын бирин да аткарбай койгон жок. Ошентип Жашия тоодогу, түштүктөгү жерлерди, Гошен жерин, Ойдуңдары, түздүктөрү менен, Ысрайыл тоолорун жанында жаткан түздүктөрү менен басып алды. Ал Сейирди карай созулган Халак тоосунан Хермон тоосуна чейинки, Лебанон өрөөнүндөгү Баал-Гадка чейинки жерлерди кыйратып, алардын падышаларын кырып салды. Жашия ушул падышалардын баары менен көпкө чейин салгылашты. Хибликтер жашаган Гибондон башка эч бир шаар Ысрайыл уулдары менен келишим түзгөн жок. Баардык шаарларды күч менен басып алышты. Анткени алардын жүрөгүнүн таш болуп калышы, Ысрайылга согуш менен каршы чыгышы Теңирден болду. Бул алардын кыргынга учурашы үчүн, аларга райым кылынбашы үчүн, Теңир Мусага буйругандай тукум-курут болушу үчүн болду. Ошол эле учурда Жашия тоолордо, Хеброндо, Дебирде, Анапта, Жүйүттүн тоолорунда жана Ысрайыл тоолорунда жашаган анактыктарды түгөл талкалады. Жашия аларды шаарлары менен кошо тыптыйпыл кылып салды. Ысрайыл уулдарынын жеринде анактыктардан бир да жан калган жок. Азада, Гатта жана Азотта гана калды. Ошентип Теңир Мусага айткандай, Жашия баардык жерди басып алды. Жашия ал жерлерди Ысрайыл урууларына бөлүп берди. Согуш токтоп, жер үстүндө тынчтык өкүм сүрдү. 143 забыр. Колумду согушка, муштумумду урушка үйрөткөн менин аска тирегиме Теңирге алкыш. Теңир менин жардамчым, менин коргонум, менин баш калкалар жайым, менин куткаруучум, менин калканым, ошондуктан мен андан үмүттөнөм. Ал мага элимди баш ийдирип берет. Теңирим, сен адам жөнүндө билгидей адам деген ким? Сен адам баласына көңүл бургудай адам баласы деген ким? Адам желдей, анын күндөрү карматпаган көлөкөдөй. Теңирим, асманыңды жантайтып, жерге түш, тоолорго колуң тийсе, алар түтөп кетет. Чагылган жаркылдатып, душмандарды туш-тушка чачырат. Өз жебелериңди жаадырып, катарларым буз. Асмандан колуңду сунуп мени куткар. Мени чоң суулардан, бөтөн элдердин колунан сакта. Алардын ооздору жалганды сүйлөйт. Алардын оң колу жалгандыктын оң колу.
О Кудай, мен сага жаңы ырдап берем. 10 кыл лира менен ырдап берем. Падышаларды куткарган, өз кулу дөөттү жалаңдаган кылычтан куткарган сагардайм. Мени куткар, бүтөн элдердин колунан сакта. Алардын ооздору жалганды сүйлөйт, алардын оң колу жалгандыктын оң колу. Уулдарыбыз жаш жагында көкөлөп өскөн дарактардай болсун, кыздарыбыз ак сарайдагы чебер оюлган мамылардай болсун, кампаларыбыз эгинге толуп, ар кандай аштык мол болсун. Койлорубуз миңдеп, 10 миңдеп төлдөп, сансыз болуп жайылып жүрсүн. Өгүздөрүбүз семиз болсун, эч нерсе эч убакта жоголбосун, эч нерсе уурдалбасын, көчөлөрүбүздө эч качан ый болбосун. Кайсы элде ушундай болсо, ошол эл бактылуу. Кайсы элде Теңир Кудай болсо, ошол эл бактылуу. 5 бөлүм. Иерусалимдин көчөлөрүн аралагыла, карагыла, чалгындагыла, анын аянттарынан издегиле. Эгерде адилеттикти сактаган, чындыкты издеген адам тапсаңар, анда мен Иерусалимди аяр элем. Алар Теңир тирүү дешкени менен жалган убада беришет. О Теңир, сен көздөрүң чындыкка бурулган эмеспи? Сен аларды уруп жатасың, алар болсо ооруганын сезишпейт. Сен аларды кырып жатасың, бирок алар акыл насаатты уккулары келбейт. Алар өздөрүнүн жүзүн таштан да катуу кылып алышкан, кайрылгылары жок. Ошондо мен, булар жакыр адамдар болсо керек. Алар акылсыз, ошондуктан Теңирдин жолун, өз Кудайынын мыйзамын билишпейт. Мен атактууларга барып, алар менен сүйлөшөйүн, анткени алар Теңирдин жолун, өз Кудайынын мыйзамын билишет, дедим. Бирок алар да моюн турукту талкалап, кишендерди үзүп салышты. Ошон үчүн аларды токойдон чыккан арстан өлтүрөт, аларды чөл карышкыры кырат, аларды шаарларынын жанында илбирс аңдып жатат. Ким шаардан чыкса, ал жырткычка жем болот. Анткени алардын кылмышы көбөйүп кетти, бузуктугу артты. Бул үчүн мен сени кантип кечирем? Сенин уулдарың мени таштап кетишти. Кудай эместер менен ант берип жатышат. Мен аларды тойгузуп турдум, алар болсо бузуктук кылып, топ-тобу менен бузулган аялдардын үйлөрүнө барып жүрүштү. Алар семиртилген айгырлар, алардын ар бири башка бирөөнүн аялына азынап турат. Кантип мен аларды ушул үчүн жазалабай коеюн дейт Теңир. Менин жаным ушундай элден кантип өч албай койсун? Анын дубалдарына чыккыла да кыйраткыла, бирок баарын эмес, алардын жаш бутактарын кыйып салгыла. Анткени Исраил менен Жүйүт мага ишенимсиздик кылышты, дейт Теңир. Алар Теңир тууралуу калп айтышып мындай дешти. Бул Теңирден эмес, биздин башыбызга мүшкүл түшпөйт. Биз ачарчылыкты да, кылычты да көрбөйбүз. Пайгамбарлар да жел болуп калышат, аларда Теңирдин сөзү жок. Бул нерселер алардын өз баштарына келсин. Ошондуктан Себайот Кудай Теңир мындай дейт. Силер ушундай сөздөрдү айтып жатканыңар үчүн, мына, мен өзүмдүн сөздөрүмдү сенин оозуңда от кылам. Ал эми бул элди отун кылам. Бул от аларды жалмайт. Исраил, мен сага каршы алыстан бир эл алып келем. Ал эл күчтүү эл, байыркы эл. Сен тилин билбеген, сөзүн түшүнбөгөн эл, дейт Теңир. Анын саадагы ачык мүрзөдөй, алардын бардыгы кыйратуучу адамдар. Алар сенин түшүмүңдү, эгиниңди жейт, сенин уулдарыңды жана кыздарыңды жейт, сенин койлоруңду жана өгүздөрүңдү жейт, сенин жүзүмүңдү жана анжырыңды жейт, сен таянган чептүү шаарларыңды кылыч менен кыйратышат. Бирок ошол күндөрү да силерди таптакыр кырып салбайм, дейт Теңир. Эгерде алар булардын бардыгын Кудай Теңир бизге эмне үчүн кылып жатат дей турган болушса, анда мындай деп жооп бер. Силер мени таштап өз жериңде башка кудайларга кызмат кылганыңар үчүн жат жерде бөтөн элге кызмат кыласыңар. Муну Жакыпка кабарлагыла, Жүйүт аймагына жар салып, мындай дегиле. Муну ук, акылсыз эл, көзү бар болуп туруп көрбөгөн, кулагы бар болуп туруп укпаган, акыл эси жок эл. Силер менден коркпойсуңарбы? Менин алдымда калтырабайсыңарбы, дейт Теңир. Мен кумду деңизге чегара, андан өтө албай турган түбөлүк чек кылып койдум. Анын толкундары жээкке канчалык умтулса да, аны бузуп өтө албайт. Деңиз долулана толкунданса да, андан өтө албайт. Ал эми бул элдин жүрөгү өжөр, козголоңчул. Алар Теңирден четтеп кетишти. Алар жүрөгүндө Кудай Теңирибизден корколу. Ал бизге эрте жамгырды, кеч жамгырды өз маалында берет. Биз үчүн ал түшүм маалына белгиленген жумаларды сактайт, дешпейт. Силердин мыйзамсыздыгыңар буларды болтурбай салды. Бул жакшы нерселерден силерди күнөөлөрүңөр ачыратты. Анткени менин элимдин арасында жаман адамдар бар. Алар кушчулардай аңдышат, жерге жатып алып, тоорлорду жайып, адамдарды кармашат. Чемчикка толгон капастай алардын үйлөрү алдамчылыкка толгон. Ошол аркылуу алар текеберденишти, байышты.
Алар толушту, семиришти, ар кандай жамандыктын челигинен өтүштү. Алар сот иштерин, жетимдердин иштерин адилеттүү чечишпейт, жыргап жашашат. Жакырлардын адилеттүү ишине акыйкаттык кылышпайт. Кантип мен аларды ушул үчүн жазалабай коеюн дейт Теңир. Менин жаным ушундай элден кантип өч албай койсун. Бул жерде таң каларлык, коркунучтуу иштер болуп жатат. Пайгамбарлар жалган пайгамбарчылык кылып жатышат. Ыйык кызмат кылуучулар алардын жардамы менен бийлик кылып жатышат. Менин элим да муну жакшы көрөт. Эми ушулардын баарынан кийин силер эмне кыласыңар? 19 бөлүм. Иса бул сөздөрдү айтып бүткөндөн кийин Галилеядан чыгып Иордан дарыясынын наркы өзүнө, Жүйүт аймагына келди. Аны көп эл ээрчип алды. Иса ал жерде оорлууларды айыктырды. Исанын жанына фарисейлер келишти да аны сынап, эркек ар кандай себептен улам аялы менен ажырашса болобу деп сурашты. Иса аларга мындай деп жооп берди: Жаратуучу эң башында эле адамдарды эркек аял кылып жаратканын окуган жок белеңер. Ошондуктан адам ата-энесин таштап аялы менен биригет. Ошентип экөө бир дене болот. Эми алар эки эмес, бир дене. Ошондуктан Кудай кошконду адам ажыратпасын. Алар Исага анда эмне үчүн Муса талак кат берип, аялын кетирсе боло тургандыгы жөнүндө айтты эле дешти. Иса аларга: Таш боор болгонуңардан улам Муса аялыңарды кетирүүгө уруксат берген. Бирок башында мындай эмес болчу. Бирок мен силерге айтып коеюн, ойноштук кылуу себеби менен эмес, башка бир себеп менен аялын кетирип, башка аял алган адам ойноштук кылган болот. Күйөөсү кетирип жиберген аялды алган адам да ойноштук кылган болот деди. Шакирттери Исага: эгерде эркектин аялынын алдындагы милдети ушундай болсо, анда үйлөнбөй эле койгон жакшы дешти. Иса болсо аларга мындай деди: Бул сөздү ар бир эле адам кабыл ала албайт. Кимге берилсе, ошол гана кабыл ала алат. Анткени туубаса бычмалдар бар. Адамдар тарабынан бычмал болгондор да бар. Асман падышачылыгы үчүн өздөрүн бычмал кылгандар да бар. Кабыл ала алган адам кабыл алсын. Колун коюп сыйынсын деп кээ бирөөлөрү Исанын жанына балдарын алып келишти. Шакирттер болсо аларга тоскоолдук кылышты. Иса аларга: Балдарды кое бергиле, алардын мага келүүсүнө тоскоолдук кылбагыла. Анткени асман падышачылыгы ушундайлардыкы деди. Балдардын үстүнө колун коюп сыйынгандан кийин Иса ал жерден кетти. Бир жигит келип Исадан: Жакшы устат, түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн кандай жакшы иш кылуум керек деп сурады. Иса ага: Мен эмнеге жакшы дейсиң? Кудайдан башка эч ким жакшы эмес. Түбөлүк өмүргө ээ болууну кааласаң, анын осуяттарын аткар деди. Кайсы осуяттарды деди ал? Исага мындай деди: Киши өлтүрбө, ойноштук кылба, уурдаба, бирөөгө жалаа жаппа, ата-энеңди сыйла, өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй. Ошондо жигит ага: Мунун баарын мен жаш күнүмдөн бери сактап келем. Мага дагы эмне жетишпейт деди. Иса ага: Эгерде жеткилең болууну кааласаң, бар да, дүнүйөңдүн баарын сатып, жардыларга таратып бер. Ошондо асманда казынаң болот. Анан келип менин артымдан ээрчи деди. Бул сөздү укканда жигит капаланып кетип калды. Анткени анын дүнүйөсү көп эле. Иса шакирттерине мындай деди: Силерге чындыкты айтып коеюн, бай адамдын асман падышачылыгына кириши кыйын. Дагы айтарым, бай адамдын асман падышачылыгына кирүүсүнө караганда ийненин көзүнөн төөнүн өтүүсү оңоюраак. Муну укканда шакирттер аябай таң калышып: Анда ким куткарылат дешти. Иса болсо аларды карап: Адамдар муну кыла алышпайт, ал эми Кудай баардыгын кыла алат деди. Ошондо Петр мындай деди: Мына, биз баарын таштап, сени ээрчип жүрөбүз. Бул үчүн эмне алабыз? Иса аларга мындай деп жооп берди: Силерге чындыкты айтып коеюн, жаңы жашоодо адам уулу өзүнүн улуу тактысына отурганда, мени ээрчип жүргөн силер да 12 тактыга отуруп, Исраилдин 12 уруусуна бийлик жүргүзөсүңөр. Менин ысымым үчүн үй жайын, ага-инилерин же эже карындаштарын, атасын же энесин, аялын же балдарын, же өз жерин таштаган адам 100 эсе алат жана түбөлүк өмүрдү мурастайт. Биринчилердин көпчүлүгү акыркы, акыркылардын көпчүлүгү биринчи болот.